боюнча, Оштогу шайлоо боюнча мындай өтө мындай сөз көп болду. Мындай мыйзам бузулуп, акча таркатылды деп аябай мындай ошол избиркомго катуу сөз тийди да, ошону отминт этпесеңиздер, мына күзүндөгү шайлоо, мына келе турган, боло турган шайлоо, мына өткөн октябрдагы шайлоого окшош, ошонун кейпини кийет. Ошон үчүн мына Оштогу шайлоону отминит этип туруп, кайта башыдан коюш керек. Бул сплош незаконный болду. Бүт акча таратылды, бүт подкуп болду. Жасалбаган, илгертеден бери жасалбаган нерсенин баары кечегинде 11 апрелде жасалды. Ошон үчүн муну отминит этпесеңиздер, элдин баары нааразы болот. Ушуну жана председатель айымга айтыңыз. Ушуну айтып коюңуздар, сиздер да комиссия болуп текшерип, ушуну отминит этпесеңиздер болбойт, элдин баары нааразы болот. Кийинки сөз Осмонов Айбек Жапаровичке берилет. Рахмат, урматтуу төрага. Бул мыйзам долбоорун жана жогоруда айтып кеткендей кошумчаларды кошуш керек экен. Биз өзү негизи шайлоону элге беребиз деп жүрөбүз да. Ошондуктан элге беришибиз керек. Айыл өкмөттүкүн дагы, акимдикин дагы, шаардык кеңештин депутаттарыныкын дагы, жада калса мэрдикин да беришибиз керек да, эки шаардыкын хотя бы. Ошонусугандай бул мыйзам долбооруна көптөгөн кемчиликтер бар экен, экинчи окууга коюш керек экен. Бул биринчи мен сунушум, экинчи сунушум жана жогоруда айткандай эле Абжапар Бегматов сизге Ош Бишкек шаарларында жана көптөгөн шаарларда шайлоо болуп өттү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой көптөгөн элден түшкөн нааразычылыктар болду. Ошо нааразычылыктар сиздер көрдүңүздөр дагы, фактылар менен Бишкек шаарында болгон бир партияны жокко чыгардыңар. Өзүңүздөр чыгардыңыздар да. Туурабы? Мен убактымды токтотуп койсоңор. Туура, Бишкек шаарында бир саясий партиянын тизмесин каттоосу жокко чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алынды. Ал чечим соттук органдарда каралып, күчүндө калтырылды. Калган кайрылуулар боюнча азыр Борбордук шайлоо комиссиясынын жана укук коргоо органдарынын арасында кайрылууларды кароо, аларды иликтөө иши жүргүзүлүп атат. Рахмат. Президентибиз айткан, таза шайлоо болсун деп. Анткени президент Садыр Жапаров Нуркожоевич өзү кандидатурасын койгондо эң таза шайлоо өттү. Мындан кийинки шайлоодо баары таза болот деп айткан. Таза болсун деген. Кимде ким подкуп кылып башка алса камалат деген. Ошонун негизинде ошо айтып болоору менен шаарларда шайлоо өттү. Именно Бишкек, Ош шаарларында ачыктан ачык подкуп болуп атты. Ага көптөгөн мындай себепкерлер бар да. Ошондой болуп жатса дагы мындай тууру кабыл албады да. Эми алдыда келе жаткан жогорку кеңеш болуп атат. Көрөсүздөр, өткөн шайлоодо кандай иплас болсо андан 10 эсе иплас болот. 10 эсе. Ошону болбоштун жолу Ош Бишкек шаарларынын шайлоосун жокко чыгаргыла. Ошондо гана адилеттүүлүк сакталат. Ошондо гана олигархтар ойлонот. Биз таза эл менен иштешибиз керек экен деп акчасын ишенбей элине ишенип калат. Рахмат.